короче, бул кылмыш иш века деп айтса болот да. Ушунчалык слаженно, ушунчалык мындай неме болгон да, грамотно түзүшкөн да буларчы. Ушул кылмыштуу топко менин машинамды алдыргам, эки машинаны, Kia Sorento. Бирөөсү 2020-жылкы, бирөөсү 2018-жылкы. 2018-жылкыны Жоробеков Рыскелди деген алып кетип, баягы ичинде бол салган телефондорду ошол Жоробеков Рыскелди деген бала телефондорду алып келип, бул Кадырова Сабира айткер Сабира боюнча соткарууга кеткен. Азыркы күндө тергөө кызматында өндүрүштө кылмыш жок. Анын үстүнөн ал негизинен бизде ушул өзүңөр айткандай ушул 2021-жылдын аягынан бери анын үстүнөн арыздар түшүп тергелген. Жалпысынан 6 тергөөчү тергөө амалдары жүргүзүп кетилген. Бул Орусияда иштеп жүргөн мекендештерге ишенимдүү өнөктөш. Биз сиздин мыйзамдуу миграцияңыз үчүн Казакстанга кирди чыкты кылабыз. Биздин документтик кызматта ИНН, СИНЕЛС, ДМС, паспорт котормосу, полис чоңдорго жана ошондой эле регистрация 3 айдан 9 айга каралган. Бардык кызматтар ишенимдүү жана 100% кепилдиги менен. Сиз бизди экрандагы телефон номерибизден таба аласыз. Ошондой эле комментарийде WhatsApp шилтемеси дагы бар. Ассаламу алейкум, туугандар, сиздер менен Соф сауда магазини. Бул миноксидил деген дары чачыңызга же болбосо сакалыңызга 2 айдын ичинде сонун кылып өстүрүп берет. Жана бул жерде сигаретти, аракты ташатып бере турган дарылары бар. Арыктай турган же болбосо семиртей турган дарыларыбыз бар. Керек болсо бой өстүрө турган дарыларыбыз бар. Анан болсо бул жерде жаш балдарга да куртту чүрө турган дарылар бар. Спортивный товардар бар, протеин, амино, БЦА дегендей. Заряд лечение кылып бере турган дарылар, агдакты лечение кылып бере турган дарыларыбыз бар. Айтсаңыздар, доставка кылып беребиз. Санкт-Петербург, Москвага чейин бесплатно доставкасы. Коопсуздук үчүн өзүнүн өздүгүн жашырган Булайым көрөканасы аркылуу Сабира Кадырова аттуу 22 жаштагы кыздан 960 миң сом жабыр тарткан. Ишкер айым Сабира Кадырова жана Айдана Ахматалиева аттуу кыздар айфондун кутучаларын күрөөгө коюп, миллион сомго чейин алып турушканын айтат. Бул айфондун кутучасында кадимки темир болт бар экенин байкаган эмеспиз дейт. Анткени айфондун салмагы жана бломбасы кадимки жаңыдай болгонун билдиришет. Ошондой эле күрөөгө койгон кыздар дагы кутучасын ачса 15 миң сомго чейин артка кетебиз деп ишендиришкен. Жалпы канча сомго зыян тарттыңыз, анан телефондорду кантип алып калдыңыз? Мындай шек санабадыңызбы? Ошолор ошончо телефондун ичинде муляж экенин мындай бирисин дагы ачып мындай шек саноо болбодубу? Анан сизде канча телефон берип, канча зыян, материалдык зыяныңыз канчага учурады азыр? Азыр менде миллион болуп атат, почти 960 миң, почти миллион. Бул жана Сабира биринчи жолу келгенде булар мынтип атпайбы? Бул кымбат телефондор болчу, 14 Pro Max деген. Булар айтып атпайбы? Эгерде пломбасын буссаң, там пломбасы бүт, бир шек жок. Интернеттен текшерип атабыз, бүт чыгып атат. Жана немелер коддорун бүт текшерип атабыз, нормальный чыгып атат. Бул айтып атпайбы? Силер эмени пломбаны буссаңар дейт. Биз 10-15 миң артка кетип калабыз деп. Анан мен да корктум да, азыр бул 10-15 миң артка кетсе, 10-15 миңди мени төлөтүп койбосун деп, карап эле отура бердик да. Канча телефон аласыз? Ошондо общей сложности где-то 16 ушундай телефон болгон. 50-60тан баалачык. Анан неме Сабира өзү алган акчаларын кайра бөлүп чыгарып кеткен көбүн. Могул Ахматалиева Айдана деген 1 сом акча төлөгөн жок. Даже камакка алынган жок. Муну биз генеральный прокуратурага жазып атып, зорго муну неме кылдык да, коштурдук. Муну даже кошпайткан жанагы Жолдошев дегенчи, вообще кошпайткан. Көрсө булар бүт связаны экен да. Биз наивно эле тергөөчү бизди ушундай кана жооп бериңизчи, кана сиз айтыңызчы деп эле ушундай сүйлөп атса, биз ойлоппуз баягындай аябай тергөө укмуш жүрүп атат деп. Оказывается, бүт баары башка жерде, мындай иштин баары башкача экен да. Көрсөчү, азыр сотко барып алып, бири-бирибиздин показанияларыбызды угуп алып, выступленияларды эсибизде болуп отурат. Бүт жабып, жашырып неме кылган экен. Мисалы, ошондо деле биз сайрап элаттык, кечке айтып аттык, бул жалгыз бул кыла албайт болчу. Жалгыз кылган эмес.
десек жок. Биз короче биздин доводы вообще уккан эмес. Эч эске да алган эмес, эч неме кылган эмес. Азыр мына ушунча коробканы өздөрү отуруп алып, они еще даже Бишкектен бери буларды скупать этип жүргөн деп атат. Бул акылдуулук менен жасалган алдамчылык өткөн жылдын ноябрь айында белгилүү болуп, Ош шаардык милициясы бул кылмышты тергөөгө алган. Алдамчылыктагы жабырлануучулар тергөөнүн жүрүшүнө дагы нааразычылык билдирип жатышат. Алар коюн кайманаты менен таанылган уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү Майрамбек Низамов аралашкан бул кылмышты ички иштер башкармалыгы калкалап, шаардык соттун судьясы дагы бир тараптуу карап жатканына нааразы болуп жатышат. Эң негизгиси көбүнчө биз ушу тергөөчүгө нааразыбыз да. Ушуну жакшы тергеген эмес. Мисалы бул биз тергөөгө барып жүргөндө мен өзү арызды Акматалиева Айдананын үстүнөн жазгам. Потому что бизден крупный сумма акчаларды Акматалиева Айдана алып кетчи. Анан тергөөгө баргандан кийин эле бул Сабиранын иши турбайбы, бул Сабира эле жанагы шеригине кошуп эле ошо Сабираны тергеген киши болду. Сабираны ана не по нашему делу камалып отурат азыр негизичи. Башка иш менен камалып отурат. Ана несколько раз судимая. Анан каждый раз чип кете берген, каждый раз ушу бир эле тергөөчү тергейт экен, Жолдошев деген. Постоянно мен тергейм деп өзү дагы айткан сөзү бар. Муну только мен тергейм, муну мен билем депчи. Экөө эмгиче ушул убакка чейин бир тууган болуп уже сиңишип деле бүттү да бири-биринечи все время ушул эле тергейт экен. Анан Акматалиева болсо сыртта жүрөт. Анан биз азыр сотко барганда, эми биз деген юрист эмеспиз да. Бизди ошондо бул азыр ошол жерде таанышып атабыз да, жабырлануучулар менен бири-бирибизди көрүп, сотто выступленияларды угуп, баардыгын алдап эле жөнөтө бериптир. Ошо сотто айтасыңар, көп нерсени жабып, жашырып тергеген эмес. Бул биз азыр сотко барып, соттон билип атабыз. Бул жерде целый группа болгон экен. Коён бар экен, жана Эмил биле деген да бир Исрапкулов, ошол бар экен. Целый эме группа экен. Не только экөө, оказывается. Бири-бири менен ушундай связанный. Короче, бул кылмыш иш века деп айтса болот да. Ушунчалык слаженно, ушунчалык мындай неме болгондо, грамотно түзүшкөндө буларчы. Алдамчылыктан каржылык чапа чеккендердин катарында бул ишкер айым дагы бар. Ал кылмышты жасаган Сабира Кадырова аттуу кызга 1 миллион 600 миңден ашуун каражатка алданып калган. Күрөкана иштеткен айым бул акча үчүн кепилдик катары iPhone 14 жана 15 Pro Max үлгүсүндөгү iPhone'дун кутушаларын алган. Бул айымдагы кылмышка айыпталуучулардын пикирине кирип, бир дагы коробканы ачып көрбөгөнүн айтты. Биз заявление жазган күндөн баштап эле эч кандай акыйкатчылык жок. Биз тарапка бул тергөөдө эле башталган бул нерсе. Тергөөдө эч кандай немелер, фактылар ачылган эмес. Биздин ошол келтирилген чыгым боюнча 1-2 айдын ичинде эле алган бул акчанычы. Бул акчанын ошол тергөөчүнүн жардамы менен даже бизге эмдигиче өндүрүлүп берилсе болот эле ошол акчаларчы. Бул изи жашырылып кеткенге тергөөчү түздөн түз көмөк түзүп берди десек болот. Анткени биздин акчалар каяка кетип атканын бизге эми белгисиз. Азыр эми буларга толук шарт түзүп берип койду. Азыр адвокатты 2-3төн адвокат алып атат. Адвокат алыш үчүн канча акча керек билесиңер да. Ар бири адвокат менен отурат. Биз болсо баягы кордолуп атабыз да, мындай караганда сотто сүйлөсөк эле адвокат биягынан чага калып эле башыбызды айлантып бир суроону берет. Кайра баягы бизди преступниктей кылып сурайт. Ушунчалык защитага алышат. Бул деген өтө баягындай да, Кыргызстанда жашап туруп өзүбүз ишо акчаларды алдатып, анан кийин өзүбүздүн жерибизде өзүбүз мындай кор болуп, бул дагы анан аз срокко сурайт эле да. 2-3 күнгө деп, анан кийин 10 күнгө мен мынтип туруп эле товарды алып келип минтем десе, анан эми биз деле мейли ушинтип ишин кылып атат экен деген ойдо ишеничти бир дагы оюбузга келбептир ичинин муляж экенинчи. Аны билгенде биз анан ачалы десек, бул суранып туруп алды, эже мен дагы күйүп калам да, 10-15 миңге аркага кетем. Бул туруп тура берсин, мен буну мындай кылам, андай кылам деп биздин башыбызды айландырып, анткени бул өтө неме экен да. Уверенный жасаганында, ошо уверенный жасаганын себеби буну поддержка кылган связдары бар экен да. Жанагындай эмне деп коет, рекеттер менен связы бар экен, органдагы адамдар менен, сотто. Азыр эми ошону биз суранат элек, жогору жактан суранат элек, бул немедеги тергөөчүлөрдү, мына Жолдошев Семетей деген биз уксак, биз эми башында билбедик да, эми баягы жолугуп атабыз сотточу пострадавшие. Анан ошолор
булагтын баарын эле сотто чечилет деп эле баарын сотко төңкөп коюптур. Эми сотто билинип атат ким бар, булардын үстүндөн көп адамдар бар экен. Азыр ошол биздин акчаларды ошо тергөөчү изин таап койсо болот эле, эгер чыныгы мындай кылып тергеген учурдачы. Азыр эми сотто дагы ошондой болбош үчүн биз кайрылып атабыз. Акылдуулук менен жасалган шылуундардан жапа чеккендердин катары калың. Алардын дагы бири бул ишкер. Ал Сабира Кадырова аттуу кызды көптөн бери тааный турган. Ишкер айым шылуундарга 1 миллион 600 миң сом каражатын берип, бордуна бол салынган айфондун кутучасы менен калып кеттим дейт. Онда алып турсаңыз, крупный акча берип турсаңыз, мен эртең эле кайра бардык акчаңызды жана андага чейинки алган акчалардын баарын бириктирип төлөп берем, эртең сразу акча болот. Азыр түнү менен мага товар келип атат, ошону алып алышым керек. Акчасын сразу төлөп деп ошентип алдаган. Анан эртеси күнү мен буга байланышып, акчаны бер деп талап кыла баштаганда, мен машинада авария болуп кеттим деп ошонун сүрөттөрүн жөнөттү. Анын баары жалган экен. Азыр эме сураштырып билсек, анын баардыгы мындай жалган эле сүрөттөрдү жөнөтүп, жалган эле машиналарды жөнөтүп, бизди ушинтип алдаптыр. Азыр жабырлануучулардын баарына эле ошол мындай неме кылган. Ошол эле сүрөттөрдү, ошол эле аварияны шылтоо кылып, биздин акчадан эч кимибизге мындай акчаны жарым-жартылай болсо дагы төлөп берем деген эч кандай эме жок. Демек ишенип эле мага мындай акыркы жолу жазган сүрөт СМСтери дагы бар да. Мындай берсеңер сотко бере бергиле, эч нерсе кыла албайсыңар, колуңардан эч нерсе келбейт. Баары апам 1-2 айда чыгарып алат, 1-2 айда чыгып кетем мен дегендей эле уверенно жазгандары бар да. Значит, бул кыз буга чейин биз биринчи жолку эмеспиз да, бизге чейинкилер да канча адамдар соттошкон бул кыз менен. Бир дагы жолу мындай кармалып, камалып, жоопкерчилиги жазага тартылбады да. Жазага дагы тартылып, азыр өзү бул случайда бул көп суммага, ири суммага болгон үчүн жазага дагы тартылып, акчаны дагы төлөп бергенге өзү милдеттүү экен да. Жабырлануучулардын арасында жаңы Kia Sarion үлгүсүндөгү унааларын алдырган жаран дагы бар. Уна ээси алар аз убакыт ичинде акчаны кайтарып берүүнү убадалап, 60 дана айфондун ичинде бол салган кутучасын таштап кетишкен. Жабырлануучу бул шылуундардын мафиясын кылмыштуу топ экенин билдирди. Ушул кылмыштуу топко мен машинамды алдыргам, 2 машинаны, Kia Sarion. Бирөөсү 2020 жылкы, бирөөсү 2018 жылкы. 2018 жылкыны Жоробеков Рыскелди деген алып кетип, баягы ичинде бол салган телефондорду ошол Жоробеков Рыскелди деген бала телефондорду алып келип, машинаны ошол бала алып кетип атат. Булар мындай групповой болушкан да. Экинчиси болсо баягы распискага менин байкеме алып берем деп жазылып атат. Ошол байкеси Эмил келип туруп, Исрапил уулу Эмил келип туруп, машинаны алып кетип атат, бизден оформить этип алып келип атат. Ошол убакта мен күрүштү берип аткан убактарда ошо Сабира менен Эмил бир жерде болчу да, бир кафеде машинаны алып кетишкен, бир чогуу болчу. Азыр эми тергөөдө бул Рыскелди менен Жоробеков Рыскелди менен Исрапил уулу Эмил мындай бир четтетип коюптур да, булар ишин кыскартып коюптур. Эч тиешеси жок кылып кыскартып коюптур. Негизи булар тиешеси жок эмес, тиешеси бар булар. Чогуу болуш, кылмыштар чогуу болушкан булар. Неге канча ушербтүү материалдык зыян келди, канча ошол айфондун коробкасын, кутучасын алып келишти? Жалпысынан 62 миң доллардык болгон. Ушуну кыскартып, азыр 34 миң доллар берелик. Канча кутуча берген кепилдик катары? Аны где-то 60-тай ушундай берген да. Ак жолго берген, муну Аманов ак жолго алып келип берген. Булар бирок мына ишке булардын түздөн-түз тиешеси бар бул ишке. Булар кылмыштуу андай бир топ болушкан да, булар чогуу болушкан. Бирок булар жоопко тартпайт да, эмнегедир. Сизде талап калса жабырлануучу катары тартылып, материалдык чыгым. Анан тергөөдө барсам, мени жабырлануучу кылып таппай коюптур. Даже күбө да таппай койгон да, сотко барганымда. Күбө катарда жок экен, анан жабырлануучу катары да жок экен. Тергөөдө ошондой тергелип калыптыр. Эмнегедир.
негизи жабырлануучу мен болуп атам, да, чисто жабырлануучу. Ал эми ош шаардык ички иштер башкармалыгы эшелондордун аракети толук тергелип, соттук өндүрүшкө жиберилгенин билдиришти. Ошондой эле бул алдамчылыкка коён кайманаты менен таанылган уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү Майрамбек Низамов аралашпаганын далилденгенин негиз кылышты. Бул жасалма айфондун артында Сабира Кадырова аттуу кыз турганын негиз кылышты. Бул Кадырова Сабира айыпкер Сабира боюнча соткорого кеткен. Азыркы күндө тергөө кызматында өндүрүштө кылмыш жок анын үстүнөн. Ал негизинен бизде ушул өзүңөр айткандай ушул 2021 жылдын аягынан бери анын үстүнөн арыздар түшүп тергелген. Жалпысынан 6 тергөөчү тергөө амалдарын жүргүзүп кетирген. Бул 3 жыл аралыгында. Бул жерде ар бири көрсөтүлүп турат. Эч кандай жана айтып кеткендей бир тергөөчү тергеп атат деген туура эмес. Ал жерде эң акырында ушул Жолдош Семетей тергеген. Ага чейин тергеген 5 тергөөчү Акбура милиция бөлүмүнөн, Сулайман Тоо милиция бөлүмүнөн тергөөчүлөр тергеген. Анан бул борбордук аппараттан дагы 4 тергөөчү. Жалпысынан 6 тергөөчү тергеген. Тергөө амалдары жүргүзүлгөн. Бул ошол айфонду жасалмалап чыккан боюнча коомчулукка деле интернет тармактарынан чыгарылган. Ошол учурда териштирүүдө бул Низамов Майрамбек дагы бир ошол айфондун бир 10дой коробкасын алып өзү бирөөдөн автоунаа карыз алган үчүн ошого берген фактысы боюнча аны айыгуу соткорого кетирген. Анда тергөө амалдарын жүрүшүндө бирок бул Кадырова экөө эч кандай биргеликте бирөөнү алдоо жагдайлары аныкталган эмес. Бирок ал аталган Низамов Майрамбек аталган телефондорду ошол Кадыровадан алгандыгы аныкталган. Бирок экөө биргеликте алдамчылык жасагандыгы аныкталган эмес. Тергөө амалдары жүргүзүлгөн ошол учурда. Экөө тең бир учурда тергелген. Эки кылмыш тең. Бир тарабын Жолдош Семетей чыгарган, бир тарабын бул жакта Иминов, Казбектик башка тергөөчү тергеген. Кылмыш процессуалдык кодексинде жабырлануучуга кетирилген чыгымды өндүрүп берүү милдети тергөөчүгө да жүктөлгөн. Ал боюнча чараларды көрөт баардыгы тергөө амалдары жүрүшүндө. Эгерде Сабиранын атында айыпкердин жалпы айтканда айыпкердин атында мүлкү болсо, ошол жабырлануучуга келтирилген зыянды ордун толтуруу максатында аларга камак салынат. Бул учурда Кадырованын атында эч кандай кыймылсыз мүлктөрү жок болгондон сотко карап жүрөбүз. Сот чечимди сотко алат. Эске салсак, Коён кайманатындагы Майрамбек Низамов өткөн жылы 2 жарандан Lexus ES жана Kia Sorento үлгүсүндөгү 2 унасын сатып алмакчы болуп, уналарды 45 000 АКШ долларга баалашкан. Бирок акчасын кийинчерээк берерин айтып, ага чейин 60 дана iPhone 14 жана 15 үлгүсүндөгү телефондорун таштап кеткен. Акчаны бербей кечиктирип жаткандыктан машина ээси бир телефондун кутучасын ачкан. Коробканын ичинде 3 дана кебезге оролгон болт болгон. Калган коробкаларында болт чыккан. Бул факты боюнча алдамчылык беренесинин негизинде кылмыш иши козголгон. Тергөөнүн жыйынтыгында Сабира Кадырова аттуу 22 жаштагы жаран кылмышка шектүү катары аныкталып, учурда соттук беттешүү процесси жүрүп жатыптыр. Ал эми жабырлануучулар сотко жана тергөө кызматына ишенбөөчүлүк көрсөтүп, УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевке дагы кайрылуу катын жолдошкон. Алар шылуундар жазасын алып, каражаттарын кайтарып берүүнү талап кылышат.